Россиядан, Қазақстандан келет ушуларды аштырып, ушундай майда аштырганмын. Майдан бери. 5 баланын энеси Айнура Айжигитованын короосунда кымбат баалуу эт багытындагы тооктор багылат. Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин долбооруна катышып, ФСТС уюму тарабынан инкубатор аппаратын алгандан бери анын ишмердиги дагы да жанданган. Мурдагыдай Орусияга миграциялап барбастан, үйдө отуруп эле киреше тапканга жакшы мүмкүнчүлүк жаралды дейт ишкер Айнура Айжигитова. ФСТС уюму бул мага мындай фундамент катары неме болуп калды да, мага жакшы мындай твердый фундамент болуп калды да. Мага аппараттарды алып алдым ал акчага. Ошонун тооктор мисалы түгөнүп калбайт. Менде ар ай сайын пайда болуп турат. Ар 17 күндө и 19 күндө мага бөдөнөлөр бизнесин дагы ачып алдым и тоок эт багытына тоокторду дагы ачып алдым. Мага ар ай сайын мага уже киреше түшүп турат. Ишкер айым 1 жылдан бери минтип короосундагы тоок, бөдөнө жөжөлөрдөн убактысы ашпай, чакан бизнес менен алек. Кардары көптүгүнөн сатуу маселе эмес. Ар бир тоогуна кам көрүп маанайын байкап турат. Кардарларын экологиялык таза азыктар менен камсыздоо үчүн тоокторуна да таза жемдерди даярдап берет. Суроо талаптары жогору болду. Эт багытындагы тоок эттерди сүйүүчүлөр көбөйдү да. Туугандарга биринчи тараттым. Өзүнө туугандар жеп көрүштү. Анан 1 килограмм бир чөжөнү чоңойткондо 4 айда 5-6 килограммдан берип атты да эт. Чоң казанга бир үй бүлө кеңири тоет да. Айнура Айжигитованын үй бүлөсү миграцияда жүрүп анча-мынча каражат тапканы менен өз жерине болгон өксүк балдардын келечеги Баткенге кайтууга аргасыз кылыптыр. Азыр эми чакан ишкердигин өнүктүрүп, балдарынын кашында эле кем каржысына керектүү болгон кирешени таап отурат. Ким болбосун жөн отурбай аракеттенсе, өз мекенинде эле баардар жашоого болот дейт. Россияга барсаң акча тапканың менен ден соолук кетет. Ден соолук кетет экен. Балдарды мисалы биз эми жаш үй бүлөбүз, балдарыбыздын мисалы тарбиясы ушундайлардан артта каласың да. Минус жактары көп да Россияда жүрсөң. Ушу зарыгат. Ошо жерде эле жүрүп туруп баардыгы жакшы да. Жакшы иштерди кылып, ушундай долбоорлорго катышып, алар сага кичине шанс берип, түрткү берип коет экен, ушуну алып кетет экенсиң да. Аярлуу үй бүлөлөрдүн социалдык экономикалык жагдайын көтөрүү долбоору Баарлашуу ишеним укук уюму тарабынан Баткен районунун Карабулак жана Лейлек районунун Тогуз булак айыл аймактарында ишке ашууда. Каржылык колдоо ФСТС уюму тарабынан көрсөтүлүүдө. Долбоордун алкагында Баткен облусу боюнча 10 ишкер 250 000 сомго чейин гранттык колдоо алышты.